Сапаттуу билим жаркын келечек байрагы. Аны бийик желбиретүү, көккө көтөрүү үчүн демек ошончолук татыктуу билим деңгээлине жетүү талап. Бул үчүн болушунча заманбап ыкма менен терең билимге умтулуу, акыркы технологияларды пайдалануу менен окуучунун кызыгуусун өстүрүү өңдүү аракеттердин мааниси чоң. Муну колго алып жемиштүү жетишкендиктер менен далилдеп келген билим берүү мекемелеринин бири өлкөдөгү Сапат лицейлери. 1992 жылдан тарта өлкөдө Сибат аталышы менен иштеп келе жаткан лицейлер былтыртан тарта Сапат болуп өзгөрүп, мекеменин уюштуруучулар курамына Билим берүү жана Илим министрлиги да кирген. Андан бери коомчулук арасында ар кандай пикирлер тарап, окуу жайынын ишмердүүлүгүнө чейин кийлигишкен кептер айтылган. Сапат лицейлеринин республикалык жана эл аралык деңгээлдеги көрсөткүчтөрү чын төгүнүнө жетпей, имиш менен чыккан сөздөрдү ооздуктагандай эле болду. Буга чейин деле ири ийгиликтерди жаратып келген билим уясы учурда дагы багытынан тайбай жетишкендиктер үстүндө. Билим көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейи тууралуу кеңири маалымат беребиз. Сапат болгондон кийин бизде 2 жаңы система киргизилди. Агайлар бираздан ошол кеңири информация берет ал жөнүндө. Колледж канцлик деген система жана экинчиси болсо профилдик система киргизилди. Колледж канцлик деген чет жака кетем деген окуучулар үчүн өзгөчө тилден даярдыклар группалар болот, мугалимдер группа болуп, ошо система жөнүндө балдарга информация берет. Анан ошонун негизинде балдар бекер окууга, Америкага, ар кандай мамлекеттерге тапшырат. Европадан баштап 50ге жакын мамлекетке өтүп атат. Бүт Кыргызстандагы лицей мектептеринин ичинде биринчи месттен алды. Ошо англис тилинде, физикада, компьютерде, булардан тышкары республикадан кийин балдарыбыз чет жака барып, дүйнөлүк олимпиадага катышып келдилер. Алгач эле жакында болуп өткөн республикалык сынакта жаратып келген ийгиликтери менен бөлүшүштү. Кыргызстандын 15 мектеби катышкан. Арасынан 8 жеңүүчү болуп чыкты. Жана лицейлер же жөн мектептер? Жок, жөн мектептер да. Цель эме болчу Кыргызстандагы медиа информационный грамотностун уровень көтөрүш үчүн. Тренингдер ошо медиа информационный грамотность болду. Ал жанагы эле фейковый новостька кармалаш үчүн интернетте кантип жүрүш керек, мисалы, кээ бир маалыматтар туура эмес болот, алдап коюшат атайын. Жана биз критический мышление боюнча да өткөргөнбүз. Анын цели балдарды башкача ойлонгонун үйрөтүш керек болчу да. Мисалы, бир проблеманын башка стороналарын караш керек. Мектептерден биз көп тажрыйба алдык. Мисалы үчүн, адамдар менен кантип сүйлөшүү, анан публикага мындай сахнага кантип чыгып, кантип сүйлөө керек. Анан Бишкекте болгондуктан технологиянын дагы кичине эмелерин да үйрөнүп алдык ошол жерден. Тажрыйбабыз ошондон болду. Анан бир четинен мындай эме деп койсокчу, биримдикти сездик да ошоктончу. Мисалы үчүн бир эле Ысык көлдүн эмеси эле барган эмес да, Оштон да келди, Бишкектен да, Чүйдөн да келди. Окуучулар мектепте болуп жаткан жаңылыктарды өз убагы менен чагылдырып турушат. Сүрөткө же видеого тартып, монтаждап чыгаруу, маалыматты жазып, англис жана түрк тилдерине которуу өңгөө жумуштардын бардыгын өзүлөрү аткарышат. Социалдык тармактарда лицейдин атайын баракчасын ачып, өткөрүлүп жаткан иш-чараларды кеңири баяндап беришет. Алдыда атайын сайт ачуу максаттары бар. Получается, изначально мы ввели Instagram аккаунт, то есть наша задача была ввести Instagram аккаунт.
Биз биринчи Instagram баракчасын ачтык. Бизге ушундай тапшырма берилген. Баарын башынан баштап өзүбүз жасадык. Азыр 3500дөй адам биздин баракчабызга жазылган. Негизинен биздин лицейдин окуучулары. Ал жакка жаңылыктарды жайгаштырабыз. Бардык маалыматтар менен бөлүшөбүз. Биздин баракчабызга кызыккандар көп. Дайыма карап окуп турушат. Бизде көбүнчө 5-күндөрү көндөн кийин бизге сотко колдонууга уруксат берилет. Ошо тармактарда биз негизи жуманын арасында кыла албайбыз, өзүбүздүн иштерибизди коюп да. Анан ушу жуманын арасында топтоп алабыз өзүбүздүн информациябызды. Анан кийин мисалы үчүн Кутман деген бизге тартуулайт, текст берет. Биз ошо текстти кантип иштеп, кыргызча, орусча, англисче дегендей эле которуп, аны иштеп, анан буларга сунуштайбыз. Булар деген аны редактировать этет, баарын монтаждап, анан ошону эметип, аны Кутман деген вкладывать этет. Ушинтип биз ушинтип группалап иштейбиз, ал кезде агайдын жардам берет. Бирөө сүрөтүнө жооп берет, бирөөсү текстине жооп берет турбайбы демек, анан которуп чыгат. Ошондо бир жумада бир жарыялап турасыңарбы? Жагында күнүңгүсүн күндө. Негизи мурунку биздин бул конкурста ошондой болчу да. Азыр эми кийинчерээк биз эми ар дайым эле мындай эметкенге аракет кылабыз. Лицей бир жумада 5 күндүк жана күнүнө 7-8 сааттык окуу тартиби менен иштейт. Сабактар 1-6 класстарда кыргыз жана орус тилдеринде, 7-11 класстарда так илимдер математика, физика, химия, биология, информатика предметтери англис тилинде, калган сабактар орус жана кыргыз тилдеринде өтүлөт. Мындан сырткары кошумча түрк тили дагы окутулат. Окуучуларда кызыгуу жогору. 10-11 класстар өз оюн чет тилдеринде эркин билдирүүгө, жеткиликтүү айтып берүүгө көнүгүшкөн. Окуп үйрөнгөндөрүн практика жүзүндө бекемдөөгө да толук шарттары бар. Окуу лабораторияларында жаңы муундагы куралдар, приборлор менен практикалык жана лабораториялык иштер жүргүзүлөт. Okay, we can wait it, and it will be changed itself. This solution. It was before is purple, after turn is green, and will be turn yellow. Okay, thank you very much. They are releasing energy. Yes, it's the opposite side of endothermic reaction. If endothermic reaction gain energy, endothermic reaction reversely give energy. Yes, that's right. Look at this. Wait there. And also look at heat of the energy, release of energy, and also you can see heat. And also when you see before it was orange color, after then change the color is Кайсы учурда көбүнчө убакта биз могул эксперимент жасап атканда аябай жагып калат. Бирок тилекке каршы химия бизде анча бир жумада көп өтпөйт. Бирок биз аракет кылып химияны тоже окуп атабыз. Анткени келечекте бизге баары керек болот. Анан көбүнчө биздин балдар могул химия боюнча барып атат да, по специальностичи. Ол дүйнө жүзүндө эң мондай баары билген тил бул англис тили го. Ошондуктан биз эле лицейбиз ошону билип туруп, биз англис тилди көбүрөөк окутуп атат, бизге өзүбүзгө жакшы болуп атат, ошону англис тилди жеңил эле өтүп атабыз башка школдордон караганда. Another one, it is online Olympiad, is that one? They are organized from England. One of them is Долбоор олимпиадалары деген эмне? Окуучулар дүйнөдөгү экологиялык жана башка маселелерди изилдешип, тайпаларга бөлүнүшүп пикирлер, идеялар ойлоп чыгышып, экологиялык маселелерди чечүү жолдорун ойлоп чыгышат. Жана олимпиада боло турчу өлкөлөргө барып, конкурска катышып, долбоорлорун жакташат. Бул долбоор олимпиадалар кайсыл өлкөлөрдө өткөрүлүп келет деген суроого жооп бере турган болсок, Америка, Малайзия, Голландия, Казакстан, Румыния, Англия жана Италия өлкөлөрүндө өткөрүлөт. Биздин лицейдин окуучулары жыл сайын мындай олимпиадаларга катышып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып келишет. ecological problems from Malaysia. Окуу процесси мезгил талабына жараша акыркы модельдеги компьютерлер жана мультимедиа системасы менен жабдылган. 50дөн ашык кабинеттер интернет системасы менен байланышкан. Окуучуларга акысыз пайдалануу мүмкүнчүлүгү да түзүлгөн. Мындай 3D тармакта көрдү алабыз, 3 dimensions деп коет англисчедечи. Тиштин строениясын көбүнчө азыр окуучулар китептен көрүлсө, бияктан мындай ар кайсы тармактан көрүп, мунун ичиндеги нерсесине чейин көрүп, мунун структурасын биле алабыз да. Мисалы үчүн биякта коронкасы бар, шейкасы, анан корешок. Структуран бияктан ар бир эмеси берилген. Мисалы үчүн энамель, инглишчесин берген бул эмаль, пульпарная полость, нервтер турган жер, дентин, зубной цемент, бияк нервтер эле кадимки эле. Лигаменттери тиш прикрепленный жерлер да. Тиштин структура, мисалы үчүн келечек стоматологдор, мисалы үчүн
колдонушат да ошону тишти каягынан мындай бор машина менен ачып кайсы жеринен нервти алганга тажрыйбасы жеткенге чейин барат да. Негизи биз окуучулар менен иштегенде бул микроскопту колдонобуз. Микроскоптун өзгөчөлүгү окулярдын ордуна окуляр алмаштырсак болот, окулярды постоянно алмаштырып колдонсок болот. Анын ордуна камера коебуз, камера аркылуу USB менен компьютерге бириктирип, анан балдарга вообще көрсөтсөк болот, жалпы берип көрсөтсөк балдарга. Эми балдарга көрсөткөндө эмнеси жакшы, ар бирөө келип бул жактан окулярдан карабайт да, экрандан эле көрүп коюшат, эмнени көрүп атканыбызды, препарат. Мисалы азыркы мен көрсөткөнгө аракет кылган нерсем бул препаратты арынын буту мындай экрандан эле жылдырып бутун структурасын көрүп койсок болот. Бул технология бизде жеңилдик жаратат. Бир микроскоп менен бүт класс иштей алат. Сабакты салттуу түрдө эмес, ар кандай ыкма менен өтүү талабы күч. Мугалимдер буга жараша дайыма изденүү үстүндө. Жамаатта чет өлкөлөрдүн көрүнүктүү жогорку окуу жайларында билим алган кесипкөй адистер иштешет. İki tür mugallim var. Bir çet çaktan gelgenler, jana bizim bütürcülerimiz. Bularda sapat yönötöt bizge. İmina tak ilimler boyunca, İngiliz dili, Türk dili boyunca. Jergilüktüler bolsa, jergilüktü tarih, coğrafya, Orus dili, Kırgız dili bolsa, açarlı şkolanın mugallimleri dağı biz bu yaktan konkurs menen alabız. Karakoldun, cevap bolsa başka narındın, cevap bolsa Bişkek'teki bir mugallimimiz özü narınlık bolsa dağı Türkiye'den üniversitesini bitirip gelip Bişkek'te bir yıl işlep, hazır bizim Açarlı şkolada birinci klasın mugallim bolup işleyip atat. Jana oşonda ele Orus mugallimlerimiz dağı var bizde. Tatar mugallimimiz var, köp uluttu mamlekette Kırgızstan, Karakol'da köp uluttu bir yer, şahar. Лицейдеги профилдик окутуу 3 баскычта ишке ашат. Физика-математикалык, табигый-математикалык жана социалдык-гуманитардык профиль. Тандалган профилдер боюнча тереңдетилип билим берилет. Сабактан кийинки убакыттарын окуучулар түрдүү ийримдерди өткөрүшөт. Тагыраагы саат 16-дан баштап балдар өз жөндөмүнө жана кызыгуусуна карап кошумча өнөр үйрөнүшөт. Ыр, фортепиано, бий, тамашоо, комуз, ошондой эле спорттук бөлүмдөр шахмат, тогуз коргол, футбол, стол тенниси, тайквондо, күрөш жана башкалар боюнча машыгуулар жүрөт. Бұл қақтамасың? Бишкектен. Бишкекке мен жағды. Мұны үшін? Қарақолдан. Жақшы спортсмен туасың ғой. Мұны бейін чардың ғой, мұны? Мұны? Ашсесің ғой. Ама Бишкектен өткеніңде? Кеме соққасың? Бала менен. Атын кемесің бе? Жоқ. Ағанша сен тыңда? Ең бірінші сәлімені алғанда мен Бжаскиге бардым Қарақолдан. Қарақолдан 2-ші место алдым. Ой, 3-ші место. Бишкектен Бишкекке бардым, 2-ші место алдым. Бул тайквондого эмне себептен кызыгасың? Эмнеси жагат сага? Тайквондого 1-ші класстан бери катышайын деп аткам, бирок тайквондо 1-ші класста жок болуп, 2-ші класста кирип кеттим. Абдан жагат да, интеллектуалдык, логикалык. Биркешке алып келген турасың, эле калып, ошол жолдо айтып. Испанияга барып келдим. Сантьяго де Компостела шаарына. Ошол жерден 200 бала катышты. 200 баланын ичинде 7 мүчөлгө келди. Ошолго анан Атаандашың кайсы жерден барды? Кимди жеңип алдың, кимдерди? Испанияны, Чехия, Румыния, Америка. Дагы Өзүң тең балдар менен чыктың го? Өзүм менен тең. 12 жашка чейин. Биринчиден футбол бул ден соолукка пайдалуу. Мен дагы футболго аябай кызык ойнойм. Башында мен топту 1-ші классыман бери ойноп баштаган болчумун. Жакшы көргөн күмүрлерим бул Криштиану Роналдо, анан Пауло Дибала. Жакшы үйрөтөт, туура тепкенди үйрөтөт, туура пас бергенди үйрөтөт, топту ээлегенди дагы үйрөтөт. Футболду баштаган соң аягына чейин ойнойм.
Устачылык, ар нерсени жасай билүүгө, сүрөт тартууга шыктуулардын эмгектери мына бул бөлмөдө жайгашкан. Мында өнөрлөрүн өркүндөтүүгө келгендер арбын. Кагаздан тартып ар кандай материалдардан курулуштарды, жаныбарлардын сөлөкөттөрүн жасап көргөзмөгө коюшат. Мынча таштай кылып жасайбыз. Анан биринчи башынан баштап жасай беребиз. Бияка жеткенде жөн эле бычак, пластилиновый бычакты алып, чигилеп коебуз. Более правдоподобный болсун. Оор же силерге жасаган оңой эле үйрөнүп калгандан кийин жеңил болуп кетет. Үйрөнүп калгандан кийин жеңил эле, бирок биринчи жолу келип баштатканда кичине оорураак болот. Моей задачей самое главное это чтобы наши дети биздин балдарыбыз өсүп келе жаткан муун дүйнөнү сүйсө, анын көп кырлуу тармак багытын түшүнүү үчүн чоң максаттарды коебуз. Мына бул жакта дүйнөдөгү көптөгөн жаныбарлардын элесин чагылдырып жасаганбыз. Балдар аябай кызыгышат. Жакында эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап сүрөт көргөзмөсүн уюштурдук. Бул жакта сынактан тандалып алынган эмгектер коюлган. Тактап айтканда жеңүүчүлөрдүн сүрөттөрү. Эми алдыңкы орундарды алган окуучулары республикалык деңгээлдеги сынакка катышышат. Ал жакта биздин лицейдин намысын коргоп келишет. Бизде боз үйдү тартканбыз биринчиден. Жакшылап тартып, линияларды чертип, лист кагаздарды алып, айлантып чогута бергенбиз коробкага. Коробка чогуу берчи, анан клейди алып туруп линияларга монтип койчук баарыбыз. Линия на линия кылып, разный цветтерди бизге берчи. Анан разный цветтер коюп, линияларга мону крутить этип, Кыргызстандын желигин биздин класс тапкан идеяны. Окутуу программасы дүйнөлүк университеттердин стандарттарына ылайык жүргүзүлөт. Гуманитардык илимдердин Билим берүү министрлиги бекиткен окуу китептери пайдаланылса, так илимдерде окуу китептери Кембридж системасына негизделген. жалпысынан алганда 18.800 китеп бар. Анын ичинен 10.000 окуу китеби болсо, калгандары мындай көркөм адабият китептери да. Биринчиден токтоло кеткенде биздин балдар так илимдерди англис тилинде окугандыктан алар 7-класстан баштап англис тилине көбүрөөк көңүл бурушат да. Мисалы үчүн биз 7-класстан баштап 11ге чейин англис тилин усиленно окуткан үчүн алар дайыма бул китептер менен окуп англис тилин өнүктүрүшөт. Андан кийин гана булар профилдик система менен мондай китептерди окушат. Жана бияктагы китептерди баарын класс боюнча бөлүнгөн, аларды окуп башташат дагы. Бүткөндөн кийин булар ар бир предмет боюнча англис тилинде мыкты өздөштүрүшөт да. Кыргызстандын Билим берүү министрлигинин китептеринен тышкары бул дүйнөлүк заманбап стандартка ылайыктуу Оксфорддун жана Замбактын китептери окутулат да. Андан тышкары Кембридждики дагы окутулат бизде. Жатакана оңдоп түзөөдөн өтүп, бардык ыңгайлуулуктары каралган. 3 маал ысык тамак менен камсыз болушат. Сабактан келген соң эс алууга 2 саат убакыт берилет. Бул учурда окуучулар эркин. Андан соң тапшырмаларды аткарууга убакыт берилет. Сабактарга даярдануу тарбиячылардын көзөмөлүндө болот. Ал эми коопсуздугун сактаган күзөт 24 саат бою кызматта. Бул жерде жалпы жатаканабызда 210 окуучу жатат. Алар дайыма бул биздин көзөмөлдө. Мен өзүм жатакананын директору болгондон байланыштуу ар бир класстын бирден тарбиячысы бар. 14 класс бар, 14 тарбиячыбыз бар. Сабак бүткөндөн саат 4төн баштап эртең мененки саат 8ге чейин биздин моюнда балдардын ушул түнкү көзөмөл бүт биздин колдо. Шарттары бул жерде биздин жатакана өзү 3 этаждан турат. 3 этажында балдар жатат да. Өзгөчө басым жасап айткым келген жери бул биздин 5-этаж. Бул жерде 10-11 класста жашайт. Бул жер жатаканабыз гостиничный тип деп коет. Атайын ар бир бөлмөдө 8ден балага туалети, душу ошо ылайыкталган. Андан башка айта турганыбыз биз жума аяктары балдар 210 бала болсо, бир орто эсеп менен 100 бала бизде бул жерде калат. Ал балдарда биз баягы өзүнүн башына таштап койбойбуз. Себеп дегенде, алар бул жерден зээригет, үйүн сагынат, Бишкектен келгендер бар, алыстан келгендер бар. Ал балдарды биз атайын программалар уюштурганбыз. Мисалы, түшкү күндүзгү мезгилдерде көбүнчө футбол менен, теннис менен, ал эми андан тышкаркы мезгилдерде парктарга, кечки маалдарда сабак даярдап, анан баягы жуманын аяктары көбүнчө кино коюп балдарга
тарбиялык кинолор койгонго аракеттенебиз да. Лицейдин негизги максаты эмне? Бул жеке эле билим эмес, бул тарбия дагы бериш да. Биз тарбия бергенде бир жактуу гана тарбия берип, только лицей жагын гана ойлонбостон биз ата энени дагы, жалпы Кыргызстандын келечегин дагы ойлонуп, ошолорго карата биз мындай чынында Кыргызстандын мыкты жигиттери болушуна баягы каалайбыз, шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле биз бул жерде жеке эле лицейдин ичиндеги окуучулардын тарбиясы эмес, тышкы ата энелердин да кызыкчылыгын биз биринчи орунга коюп келебиз. Ошонун негизинде ата энелерге көптөгөн бир иш-чараларды уюштурабыз. Мисалы ата энелердин арасында ар кандай областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде жанагындай спартакиадаларды, ар кандай акыл таймаштарын өткөрүп келебиз. Буюрса жакын арада дагы март-апрель айларында республикалык деңгээлде жалпы сапат билим берүү лицейлердин арасында бир чоң спартакиада болгон турат. Өзүнүн расписаниясы бар тамактанчы. Бүгүн лагман вторник. Эртең мисалы күрүч берет котлет менен, суп гороховый. Ошо ар биринчи күнүнөн аякы 7-чи күнгө чейин өзүнүн расписаниясы бар. Тамактар жагат, тоёбуз, тойбосок добавка берет. Каалаган нерселер мисалы манты биякта жасабайт. Каждый окуучуга жасаш үчүн көп убакыт кетет, бирок биз манты жейбиз келет да мисалычы. Ошолорду жасабайт. Может быть, жасап калыш мүмкүн. Кесип тандоо, чет өлкөлөрдө билимин улантуу, жогорку окуу жайларды тандоо боюнча кеңеш берүү иштери жүргүзүлөт. Өзгөчө дүйнөнүн эң алдыңкы университеттерине тапшыртууга көп көңүл бөлүнөт. Чет өлкөдөн көбүнчө биз басым кылып, Европа, Америкада мыкты вуздарга өткөрүш үчүн университет тандап, кесибин тандап, анан ошого даярдайбыз. Мисалы үчүн, чет өлкөгө тапшырыш үчүн TOEFL экзамен, англис тил баягы деңгээлин текшериш үчүн, анан IELTS экзамен бар, SAT экзамендер бар, андан кийин ORT экзаменибиз бар биздин. Ошолорго биз College Counseling Team бир тайпасы лицейдеги ошолор даярдап 9 класстан баштап, анан 10 класс бүтүрүп атканда максатыбыз албетте биринчи топовой топ биринчи 100, биринчи 50 университеттерге дүйнөлүк тапшыртканга аракет кылабыз. 11 класстарга биз Кыргызстандагы жана Алматы шаарындагы, Бишкектеги Алматы шаарындагы эң жакшы вуздарга экскурсия кылабыз. Быйыл бурса жазында Россия менен Европа экскурсия кылып атабыз кызыккан балдарга. College Counseling системасы Кыргызстанга абдан керектүү нерсе. Муну азыр тышта менчик агенциялар кылат, көбүнчө услуга акчасын алып, а биз болсо ушул жакта лицейдин балдарын өзүбүз даярдап, бекер өткөргөнгө аракет кылабыз да. Ошонун негизинде өткөндөр. Мисалы үчүн ошонун негизинде мисал кылып айталы. Мисалы үчүн былтыркы окуу жыл 2017-2018 окуу жылында 43 бала бүтүрдү. Жалпы жана ошонун 19 баласы Бишкекте калган 23 баласы болуп калабы. Ошол 24 бала чет өлкөгө кеткен, 24 бала чет өлкөгө кетти. Алардын ичинде Америкага кеткени бар, топ Гонконгдо топ 100гө кирген технический вузга кеткен жигитибиз бар, Россия бар, Чехия бар, Кипр бар, Түркия бар, Европанын ар кайсы өлкөлөрү бар. Бүтүрүүчүлөр менен да тыгыз иш алып барылат. Алар убагы менен жолугушууга чогулуп, биргеликте иш-чараларды уюштуруп турушат. Лицейге ар кандай колдоолорду да көргөзүп келишет. Жакын арада имараттын сырты дал ушул бүтүрүүчүлөрдүн демөөрчүлүгү менен жаңылануу алдында. Тилекке каршы биздин лицейдин тышкы көрүнүшү ремонттон тез арада зарыл өтүш керек болуп атат. Ошол нерселерди өздөрү көрүп деле келишет. Жардам берели деп ушул жазында ошо өткөн былтыркы 10 жылдык 20 жылдыктарыбыз бир аз тыйын чогултуп берип, жазында ошол 2 корпустун, жатакана корпусу менен окуу корпусунун 2 имараттын толук тышын ремонттоо өткөргөн турабыз жазында буюрса. Буга 1,5 миллион сом тегерегинде кетсе керек. Анан биз жакында сметасын чыгарышат. Биз өзүбүз завхоз жана строительный компания, курулуш компаниясы. Ушул жанагы мындайча айтканда бүтүрүүчү иштешүүнүн жемиши болуп ушуну айтсак болот. Муну биз дагы башка мектептерге сунуштайбыз, тарбиялык организатор завуч колго алабы же бир атайын мугалим дайындайбы, башка биздин мектептерде дагы бүтүрүүчүлөр иштеген ушундай бир координаторлук бир бөлүм ачылса, бүтүрүүчүлөр көңүл буруп иштешсе, кээ бир мектептеги көйгөйлөрдү айрыкча ушундай каржылоо, финанс маселелерин
спонсорство демөөрчүлүк немелерди ошол бүтүрүчү аркылуу чечсе болот да. Балдарынын кандай окуп жатканын ата-эне үйүндө отуруп көзөмөлгө ала алат. Окуучулар өзүлөрү дагы сабактагы жообун мугалим канчага баалагандыгын атайын программаны ачып билип алса болот. Жана да эмне тапшырма берилгендигине чейин электрондук журналдан табууга мүмкүн. Сепат билим берүү мекемелери 5 жылдан бери электрондук журнал колдонуп атат. Ушул EduPage деген программа 170 мамлекеттен ашык мамлекетте колдонулат. Биз дагы ушул онлайн формадагы ушул программаны колдонуп атабыз. Оценка ушу жактан берсе болот. Мисалы балдардын тизмеси чыгып атат. Бияктан дагы бир жакшы жагы бар. Балдарга мисалы жашыл карточка, кызыл карточка деген система бар да унун ичинде. Мисалы балдар жакшы бир нерсе кылса, ушу ана подарок катары ушул карточка берилет. Андан кийин мектеп ал баланы черектин аягында сыйлайт да. Өздөрүнүн баасын көрсө болот любой жерде. Ата-энеси дагы Москвада болобу, Турцияда болобу, любой жерден интернет аркылуу ушул программаны колдонуп, ушул бааларын көрсө, баласынын жүрүш турушуну текшерсе болот экен да ушул программа аркылуу. 2010-жылдан тарта Хусейин Карасаев атындагы Ысыккөл лицейинин карамагында башталгыч мектеби ачылган. Учурда 147 окуучу билим алууда. 2 мал ысык тамагы менен камсыздалган. Кто же? Карлсон. Карлсон? Дед Мороз. Дед Мороз. Отлично. Всякие идеи бывают, да? Кто? Домовой. Домовой. Домовой тоже может жить. Okay, guys. The topic of our today's lesson is free time. Okay, can you open your copybook? Write free time. I like to do physical exercise. Good, excellent. Cycling, yes, good job, yes. Chess, basketball and football. Great, thanks, guys. Ну-ка, все показали большой пальчик. Ну-ка, движение вверх делаем, да? Что делаем? Плюсуем. Косточки. Прибавляем. Вверх, да? И прибавляем. Прибавляем. Так, указательно что делаем? Молодцы. Молодцы. Давайте на абакусе. Я числа покажу. Вы будете говорить, какое число я вам показала, да? 3. Минус 1. 2. Мугалимдер ар бир балага жеке көңүл бөлүп билими менен катар тарбиясына олуттуу маани беришет. Кызыл тамгалар кандай тамгалар? Кызыл менен боелгондор. Башка мектептерден өзгөчөлүгү бул. Биздин мектепте даярдоо классынан баштап түрк тили жана англис тили кошумча окутулат. Мындан сырткары логика жана менталдык арифметика, ритмика сабактары да кошумча окутулат. Логика сабагыбыз бул кошумча окуучулардын акыл эсин өнүктүрүүчү ар кандай оюнчуктар менен жабдылган. Ар бир класста негизинен 2ден мугалим иштейт, бир ассистент, бир класс жетекчи. Мугалимдер көбүрөөк окуучулардын билимине басым жасашат, ал эми ассистенттер алардын тарбия жагын карашат. Ар жума сайын Talking Club'тар өтүп турат англис тили боюнча. Ал Talking Club'ты атайын сырттан башка чет мамлекеттик улуту башка болгон англис тилчилер келип өтүп беришет. Ошондой эле бала бакчада дагы бардык ыңгайлуулуктар каралган. Жылуу, таза, толугу менен үйдөгүдөй шарт түзүлгөн. Жаш курактар боюнча кошумча сабактар дагы берилет. Бакча курагынан тарта эле англис жана түрк тилдери үйрөтүлө баштайт. Белгилей кетсек, Сапат Кетс балдар бакчасы 2016-жылы ачылган. Ысыккөл лицейи билим сапатын арттыруу үчүн дагы да көп аракеттер көрүлөрүн белгилейт. Спорт комплексинин жоктугу учурдагы орчундуу көйгөй. Демөөрчүлөр табылса, курулушу токтоп турган имаратты бүткөрүү башкы орунда экендигин кошумчалашат. 2014-жылы курулуш башталган. Мен билишим боюнча 2016-да бир аз тыйындан кыйналып учурда токтоп турат, буюрса уланат жакында. Ар жагы чыгып турган жагы
спорт зал, анын асты жертөлөсү, бассейн болот, мат жайылып, аргандай тайкондо, күрөш боюнча ушундай кружоктор ошол жакта өтүлөт. Андан кийин бер жагы болсо, үстү жабылган бөлүмү болсо, ал жак конференция актовый зал болот. Ал жакта 280 орундуу актовый зал жана конференция зал чогулуш бөлмөлөрү болот. Анын асты жертөлөсү болсо, башталгыч мектебинин 280 орундуу ашканасы болот, столовой. Бер жагы болсо, биринчи кабаты ушундай тренерлердин, физкультурниктердин кабинеттери болот, туалет, душ бөлмөлөрү болот, раздевалкалар болот. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү кабатта болсо гостиница болот, мейманкана. Ал мейманкана кимдер үчүн? Биздин бүтүрүүчүлөр үчүн, бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз лицей зыяратка келгенде ошол жакта юбилейсы менен эс алса болот. Анан ата-энелерибиз үчүн алыскы аймактан, Чүйдөн, Нарындан, тиги Бишкек шаарынан, Оштон келген ата-энелерибиз бар. Ошо алыскы аймактан келген ата-энелер чогулушуна келип калган ата-энелерибиз ошол жакта буюрса коноктоп, ошол жакта жатса болот. Ушундай бир чоң спорт комплекс буюрса курулуш уланат. Чынында балдарын лицейден окутууну көздөгөн ата-энелер арбын. Бирок каражатын камсыз кыла албагандыктан көбүнүн чамасы чакталуу. Сапат билим берүү мекемелеринде окуу үчүн айына 15 000 сом төлөө зарыл. Ал эми жетимдерге, аз камсыздарга жана көп балалууларга арзандатуулар бар. Ошондой эле кабыл алуу экзамендеги көрсөткүчтөрүнүн негизинде дагы пайыздык кыскартуулар болот. Көпчүлүк балдарда бизде сынакта отпайбызбы? Ошол сынакта балдарды биз жеңилдетилген жол менен алабыз. Себеп дегенде ар кандай окуучулар бар. Мисалы үчүн жакшы билимдүү окуучуларды лицейге тартуу максатында ошо жеңилдиктер койгонбуз. Алар 100% жеңилдик, 75, 50, 25, анан 10%. Ошо менен жыл сайын биз 30 баланы жеңилдик менен алабыз. Азыркы күндө мисалы лицейде азыр 215 окуучубуз бар. Ошолордун 160 окуучу азыр жеңилдик менен окулат. Анан балдардын акчасы негизи кайдан кетет? Биз мамлекет бюджеттен биз акча албайбыз. Биз өз чыгымыбызды өзүбүз каржылайбыз. Билесиздер, биздин лицейде да чет мамлекеттен мугалимдер бар, жергиликтүү мугалимдер бар. Ошолордун зарплаталары, андан тышкары бизде жатуу комната, жатакана, тамак аш, ошолордун баарын өлчөп алат. Анан ар бир ата-эне менен келишим түрдө ошо окуу акысын бекитебиз. Ошондой анан ал негизи ай сайын где-то 10 000 сомдон 15 000 сомго чейин болот бир окуучуга. Ошол акча эмнеге кетет? Балданын баягы окуусуна, тамак ашына, жаткан жерине, ошолордун баарын ошол балдардан түшкөн акча менен биз төлөп беребиз. Негизи ата-энелердин эң корккон жакы акчадан коркуп атат. Акчадан коркпош керек. Азыр инвестиция, эң жакшы инвестиция билимге берилген инвестиция. Ошондуктан коркпой акчасын берип окутса ата-энелер кийин келечекте ошо акча ордуна келет. Той болсо, үй болсо бир жактан эмне кыласыңар табабыз дейт. Эгер баласын ойлосо табат акча, анан окутат ата-энелер. Кыргызстандын келечегин дээрлик жалпы коом жаштардан көрөт. Демек жаштар терең билимге ээ, эртеңки келечекке ишенимдүү кадам сала алган, өз өлкөсүнүн өнүгүүсүнө салым кошууга дарамети жетерлик деңгээлде болуусу учур талабы. Татыктуу тарбия менен сапаттуу билимге умтулуу улана берет.